bir musulman ayaldın namusu üçün жалпы musulman armiyası көтерілген уақыттар болған. Бишкекте Франциянын президенти Эммануэль Макронго каршы митинг өттү. Чогулган 250 жаран европалык саясатчынын исламга каршы билдирүүлөрүнө нааразы. Митингди Абдулхамид аттуу активист уюштурган. Анын айтымында бул акция элдин нааразычылыгын билдирүү максатында уюштурулган. Франциянын президенти мусулмандардан кечирим сурашы керек. Ал эми эл шайлап алган бийлик биздин үнүбүздү жеткириши керек, деди ал. Митингде мурунку депутат Турсунбай Бакир уулу да сөз сүйлөдү. Анын айтымында башка бир да президент ислам дини тууралуу жаман оюн айткан эмес. Францияда көптөгөн белгилүү жазуучулар, окумуштуулар бар. Алардын бири да ислам дини тууралуу жаман оюн айткан эмес жана карикатурасын көрсөткөн эмес. Эгер Эммануэль Макрон өз элин сыйлаган болсо, бул ишке барбайт эле, деди ал. Буга чейин Ош жана Жалал Абад облустарында да Макронго каршы митинг өткөн болчу. Bir kez ayıptı hazırıyla ayıptı bir kez olgun doğru ötkün bir musulman ayaldın namus üçün жалпы musulman armiyası көтерілген уақыттар болған. Текке қаршы бүгін biz алсызданып plakat қармай отырамыз. Бирок билиңиздер, ушул жерге келген musulmanдар, үйүндө жаткан musulmanдар, дуа кылып аткан musulmanдар бар. Бирок бул жерге келип plakat кармап турган musulmanдар ошол доордогу жалаңач кылыч кармаган musulmanдар менен барабарсыңар. Азаматтар, Алла силерден разы болсун.